Алыкул Осмонов чагылгандын жарыгындай болгон 35 жылдык кыска өмүрүндө улуттук профессионал поэзиябыздагы эч бир акын бутко элек эң бийик чокуну багындырган бийиктигинде түбөлүккө жашап калган кайталангыс талант. Чүй өрөөнүнүн батыш тарабындагы Панфилов районунун Капталарык айылында жарык дүйнөгө келет. 5 жашка толо элек мезгилинде эле ата-энесинен бирдей ажырап, айла жок, чоң тагдырга бала болуп, жап-жалгыз кала берет. Далай таттуу даам жедим колуңдан, кем көрбөдүң өз бир тууган бооруңдан. Начар экен батың олсун бала деп, шашып турдуң чал уйкулуу ордуңдан. Алыкулдун балалыгы Груня Савельевна өңдүү мээримин төккөн камкор тарбиячылардын көз алдында Токмоктогу балдар үйүндө өтөт. Интернеттагы иримдердин активдүү катышуучусу, пионер отрядынын барабанчысы, Алыкулдун анча-мынча чиймелеген алгачкы ырлары Дубал гезитке чыгып турган. Март да кетти, апрель, май жакындап, көктө турна көлдү каздар каркылдап, күнүң бүттү, кайтаар мезгил болду деп, кошат келди үй жанына жакындап. Ошол кошат Темир Канат Алыкулду Кыргыздын туңгуч интеллигенттеринин уясы болгон Борбордук педагогикалык техникумга алып келет. Көп өтпөй, мурда анча маани бербей жүргөн кургак жөтөлү өпкө ооруга өтө баштаганы билинип, ооруканага жатат. Ол уя табып, улукман аке даарысы, жазгы гүлдөй тепселип жатса талаада. Жүрөк оору, өпкө оорунун соо үчүн өзүм ичпей, ичирээр элем адамга. Дары чөптү ичирейин дегеним, адам деген оорукчан тура бешара. Ошондон тартып, оюн карактыгы калып, мурдагыдай футболго да кызыкпай, атүгүл бир бөлмөдө чогуу жашаган 4 баладан бөлүнүп сабак даярдап, бөтөнчө ойчул, түнт болуп кетет. Бир калың дептерге ынак дептер деп ат коюп алып, эч кимге көрсөтпөй ыр жазат. Бир күнү техникумдун сүрөт жана драма ириминин жетекчиси Игнатьевдин чыгармачылыкка байланыштуу акыл насаатын уккандан кийин жазганын көп жашырбай калат. Ошол кезде эле бир бөлмөдө жашаган сырдаш курбусу Райхан Шукурбеков бул буйруса чоң акын болот деп ишеничтүү айтчу тура. Ошол жылдары сан жагынан бир топ өсүп калган улуттук басма сөз адабий материалдарга өзгөчө муктаж эле. Алыкул өзүнүн алгачкы ырлары жөнүндө Алы Токонбаевден оозеки мактоо угуп, Жусуп Турусбековдун демилгеси менен студенттердин чөйрөсүндө чыгармачылык биринчи кечеси өткөндөн кийин кадимкидей өзүнө өзү ишенип, шыктанып калат. Айда чамда, шум кара канат жаркылда, деңиз сүзгөн крейсердей калкылда, кол тиелек эчең кымбат иш жатат 30 жаштын тоолорунун артында. 30 жылдары Фрунзени тегиз каптаган ачарчылыктын азабын тарткан Алыкул алсыраткан ооруга туруштук бере албай, окуусун таштап, жекжаат туугандарын издеп биротоло айылга кетүүнү чечет. Бактыга жараша, ошондо чоң тагдырдын буйругу менен Жок жерден чабуул журналынан иш табылып, шаарда биротоло калат. Ушундан тартып, көп окуп, көп жаза баштадым. Кээде ыр жазып олтуруп таңдаатырып жиберем деп эскерген өзүнүн жазуучулук күндөлүгүндө. Süygüm келет,
жаш жандырып жаш болуп, жашымды алдап, жаш кайыңдай мас болуп, жанар тоодой жалын чачкан отуңдан чыккым келет, жанып чыккан таш болуп. Сүйгүм келет, миң мертебе жалынып, сүйгүм келет сүйгөнүмө жалынып, өз күчүңдү өз күчүмө багынтып, сүйгүм келет кээде өзүңө багынып. Акындын эң алгачкы арзуусу педтехникумдун студенти Айдай аттуу кызга арналат. Экөө кадыресе сөз бекитип, бозулан бойго жеткен кызды сабагы бүткөнчө техникумдун алдында күтүп туруп, узун жолду кыскартып, аруу сезимден алууланган деми бар ашыктык ырларын окуп, далай жолу шаарга жакын жайгашкан Токпай айылына чейин узатып барат. Ушул күндөрү Мажнун кейпин кийген акын жүрөк канын сыя кылып ыр жазып, сүйгөнү үчүн адам оюна келбеген далай эрдикке даяр эле. Сүйүү эмне, сүттөй таза колукту, ансыз анан алтын өмүр толуппу? Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүү Бермет Жакут Каухар кийип жолукту. Кучактадым, өптүм, кыстым боорума, бул турмушта өлгөнчө бир болууга. Бирок сүйүү эң жалганчы нерсе экен, кош деди да от карматты колума. Кыздын ата-энеси башка адамдарга куда сөөк болобуз деп убада берип койгондуктан 1937 жылдын май айында Айдай менен Алыкул бир утоло коштошот. Кош сүйгөнүм коштошордо жалынба, сен жакшы элең, мен сүйөлөгөн чагымда. Ак сүйүүдөн көңүл кабыл көп экен. 30 жаштын уламар жагында. Жылаан таштап, заар төгүп чачып от, эрк сеники шылдың кылмак ойномок. Бирок түшүн, акылы кем жаш сүйүү, ошентсе да сенден көңүлүм калган жок. Билем, анын туш тарабы терең жар, өзү зоокка куш жете албай болуп зар. Эгер сүйүү күчтүү болсо өлүмдөн, мен сүйүүгө теңелүүгө акым бар. Буга чейин өзүнө тийишелүү маңдайына жазылган шыбаганын далайын колдон алдырса да, ичинен күйүп, ичинен түтүп келген оор басырык Алыкул чоң тагдырынын алдындагы ушул жолку алсыздыгына өзгөчө арданып, ызаланды. Ушул мезгилде жүрөктүн күйүтүн басып, жан дүйнөнүн аңгыраган боштугун толтура турган эбегейсиз чоң эмгек жасоону эңседи. Ошентип 1938 жылдын майынан 1939 жылдын апрелине чейин грузин акыны Шота Руставелинин «Жолборс терисин кийген баатыр» поэмасын өзгөчө эргүү бир дем менен которуп бүтөт. Котормо кол жазма түрүндө эле акын жазуучулардын арасында чоң сөзгө алынып кеткендиктен, ошол эле жарык көргөн жылы Совет адабиятынын саналуу өкүлдөрүнүн катарында ардак белгиси орденине татыктуу болот. СССР жазуучулар союзуна мүчө болот. Алыкул Осмонов ошол мезгилде 24 гана жашта экен.
Котормонун 6 жолу басылып, калың элдин катмарына жеткенинин далили катары бөбөктөргө Тариел, Тинатин деген ысымдардын коюла башташы автор үчүн ардак белгисинен да артыкча сыймык болот. Жол үстүндө биздин айылгайыңды күн кечкирип малдар бери жайылды. Тандап минип көп жылкынын ичинен жакшы көргөн жетим тору тайымды. Ал күн экен анчейин бир эсириме учкул элем мен балапан кезимде. Күн чыгыштан күн батышка аркырап поезд менен жарышканым эсимде. Күлүк жаштык, ошондо сен кайда элең, күкү учкан гүл бакчалуу жайда элең. Замананын жыргалына мас болгон ал кезекте мен да тайдай элем. 15 жыл зуулап өтүп арадан, дем алышка үйгө келсем калаадан, жеңем менден кайсы иштесиң деп сурап, ачкыл сунуп уялыңкы караган. Катуу тийди, жүрөгүмө бул суроо, көңүлүмдө көрүнбөгөн миң буроо. Өз ичимден акын болдум деп жүрсөм, кыйын экен мына минтип учуроо. Жооп бербей, калп эле укпай мостойдум. Кандай жеңе, жүр тамамбы деп койдум. Менмин деп керген менен боюмду, чындыгында жаманатын окшоймун. Акындын сыйлык алып, аброю көтөрүлүп, көңүлү ачык жүргөнүнө пейили тарып, пендечилик кылган калемдештери да болуптур. Басылып чыга элек ырындагы кош маанилүү бир сөздү редактор бурмалап жеткирип баргандыктан улутчул, шектүү адам катары республикалык коопсуздукту сактоо кызматкерлерине көпкө чейин сурак берип жүрөт. Ошол жылдары басмага даярдаган лирика аттуу ыр жыйнагын өзү өрттөп салат. Дегеле жүрөгү назик неме ал күндөрү аябай чүнчүйт. Балким Алыкул Осмонов өзүнүн Ата журт деген классикалык ырындагы көпкө турбас могул турган сурбулут деген саптары менен ошондогу бөрк ал десе баш алган адилетсиз мезгилди айткысы келгендир. Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу, бороон улуп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу Ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, ис карайын, токтой турчу Ата журт. Жазда башка, жел тийбесин абайла, көпкө турбас могул турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун Ата журт. Жаратылышты жанындай сүйүп, анын ар бир көрүнүшүн ырга айлантып, табигаттын тилин түшүнгөн сезимтал акындын жан дүйнөсү ошол мезгилде тегерегиндеги көпчүлүк адамдарга ары сырдуу, ары түшүнүксүз эле. Ошондуктан анын сыртынан том бычып, пенде катары адилетсиз пикирлерин таңуулашкан. Дегеле бул кандай неме деген суроону көп коюшкан. Силерге окшоп, мен да күлөм, кубанам. Орой сүйлөйм, арак ичем, бууланам. Калк башына кайгы түшсө кайгырып, калкым үчүн таштан катуу туралам. Силерге окшоп, мен да гүлдөйм, уланам. Күнөөм болсо кечиргин деп суранам. Сокур байкуш көздүү бала төрсө, чын пейилимден ушундай бир кубанам. Чыгармачылыктагы тынымсыз изденүүлөрдүн акырындап акыбети кайтып, материалдык абалыда бир топ оңолуп калган акын жанга күйүүмдү жар күтүп, өзүнчө түтүн булатуу жөнүндө олуттуу ойлоно баштайт. Ошентип, болочоктогу жубайы Зейнеп менен кыргыз маданиятынын Москвадагы күндөрүнө карата даярдалган концертте таанышып калат. Кызга сыртынан мурдай эле көз салып жүргөн акын ошол эле күнү колун сурайт. Луначарский атындагы театралдык институттун 1-курсунда окуп жаткан 16 жаштагы Зейнеп мындай күтүүсүз сунушка не ыйлаарын, не күлөөрүн билбей, бир бозоруп, бир кызарат. Муну байкай койгон кыракы жигит, мейли, окууңа тоскоол болбой күтө турайын, бат-бат келип турам деп сыпаа коштошот. Чындап эле ошондон тартып,
Алыкул Москвага кара балтага каттагандай эле байма-бай барып туруптур. Экинчиси андан сулуу, андан жаш, жалына жана турган жансыз таш, анын көркү миң бир түрлүү көрүнүш, мен андыктан кайра кумар кайрамас. Ошентип 1941-жылы үйлөнүшөт. Башында бардыгы ойдогудай болот. Жаш жубайлар жанаша олтуруп, эчен сонун кыялдарга батышат. Буйруса согуш бүтсө, ысык көлгө көчүп кетебиз. Көл жээгинде кичинекей үйүбүз болот. Мен ыр жазам, сен уйсайсың, анан экөөбүз бүлдүркөн теребиз деген сыяктуу. Аздууладык, жаштык мастык оюнунда ант бериштик өмүр байлап көп жылга, бирок сүйүү жерден муздак нерсе экен, жашырынды жылаан таштап мойнума. Экөө сүйлөшүп жүргөн кезде акындын талантын, өзүнө жасаган камкордугун акылга салып баалаган менен, чындыгында Зейнепте Алыкулга карата жалындаган чоң сүйүү болбоптур. Бат эле экөөнүн кайнасаганы кошулбаган эки башка дүйнө экени билинип, түн такынды шайдоот келинчеги түшүнбөй, жароокер келинчектин тилин ойчул жубайы таба албай кыйналышат. Ушундай ыркы кеткен күндөрү экөөнү ынтымакка чакырган периштедей болуп, ортодо наристе төрөлөт. Андагы жаш атанын кубанычында чек жок эле. Жубайы менен наристенин абалын сурап, төрөт үйүнө күнүнө эчен келип, эчен кетет. Танда олтуруп, жепар деген ысым ыйгарат. Бирок ташбоор тагдырдын бергенинен алганы бат болуп, 15 күндүк жепар чарчап калат. Түпсүз кубат, чексиз элес болучу, сырга чоң сыр, ойго кеңиш болучу, энесиндей эссиз эмес болучу, атасындай кекчил эмес болучу. Өлдү бөбөк, жүргөн ганы токтогон, бир жылт этип өчкөн чырак окшогон, учсуз жердин бир учкуну кеткен жок, бети жогай, жер уялбай тошондон. Бар болсо экен, картайганда көргөнү, соо болсо экен жаштын жаңы жөлөгү. Өмүр алда, эртең киге тобокел, өлбөсө экен башкалардын бөбөгү. Ушул жоготуудан кийин акын көпкө чейин күлбөй да, сүйлөбөй да, калем кармап ыр да жазбай калат. Зейнеп экөө биротоло ажырашат. Ошол мезгилде бир короодо чогуу жашаган жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун түнүн кайсы маалында эшикке чыкпагын, акындын карааны өңкүйүп бозоруп, тепкичте олтурат. Же эч табышсыз көлөкөдөй болуп, ары бери басып жүргөнүн көрүп, жүрөгүң сыздачуу деп эскергени бар. Ага кошумча күн санап оорусу да күчөй баштайт. Мен өзүмдү үй сыртынан тыңшасам, көрс көрсөткөн оор жөтөлүн чыгат. Бүткөн экен кайран өмүр кайран жан, деп жалооруп, көңүлүм шондо бир сынат. Мен өзүмдү бир көчөдөн карасам, баскан өңдү алсыз арык сөлөкөт. Ал буут бала эми оолу араң жан, айыкпас тарт, болгон өңдү өнөкөт. Табиятынан кайраттуу акын акырындап эл аралап, уламыш, макал лакап чогултуп, эң кооз жайлоолордо болуп, кымыз ичип, ден соолугун чыңдап, кайра эле чыгармачылыкка баш уту менен киришет. Жакшы тилек, жаңы үмүт менен азыркы Акиев жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги ушул үйдү сатып алат. Үйүм таза, мыкты жашайм, бай турам, досторумдан жылуу сылык сөз угам. Түн жарымда мен уйкумдан чочутуп, ким ой бул? Тереземди тырс-тырс урган. Тырс урган? Учугору,
Sen bilimsiň, men bir wag oçoňda jılıngan. Bol dem jetet. Ары кет. Эшигимде дөбөтүм бар жулунган. Кет ары. Кет ары. Кет ары менден ам турган. Акындын жаңы үйү Ленин атындагы станок куруу заводуна жакын болгондуктан ФЗОдогу иниме, жумушчунун мүнөзү, завод көрдүм, маляр сыяктуу эң сонун, жөнөкөй, жеткиликтүү ырларды жаратат. Ошол кезде Алык Осмонов менен бир үйдө жашаган 16 жаштагы жээни Болотбек азыр аксакалдуу карыя. Тайеке Мыржазарда көбүнчө радиодон музыка угуп, анын терезенин маңдайындагы столдо көпкө чейин ойлонуп олтуруп, кайра туруп каршы терши басып, анан кайра олтуруп жазчу дейт Болот аксакал. Кымбаттуу радиолуштар, азыр Моцарт жана Сальери деген композицияны угасыздар. Чолпон ата Койсары Алык Осмоновдун эң мыкты ырларынын киндиги кесилген ыйык жерлер. Мен келгенде токтун элек баладай, бирок өзүм балалыкка санабай, жаткан экен ысык көлүм күрпүлдөп, толкуп алган толкунунан жана албай. Мен келгенде ал буут акын баладай, бирок өзүн акынмын деп санабай, жаткан экен ысык көлүм шарпылдап, ташып алган ташкындан жана албай. Жаратылыштын сулуулугун көрө билип, даңкташ үчүн сөзсүз эле ошол жерде төрөлүүнүн зарылдыгы жок экенин Алык Осмонов өзүнүн керт башы менен далилдеди. Акын 1944-жылдын күзүндө, 1945 жылдын жазында Койсарыда дарыланып жүрүп, өзгөчө жемиштүү иштептир. Эң эле көп сандагы ырлар менен 8 поэма бүтүрөт. Бат эле Махабат ыр жыйнагы жарыкка чыгат. Махабат ыр жыйнагынын жетишкендиктерин мактоого алган Темиркул Үмүталиев, Ясыр Шывазелердин пикирлерин толук жокко чыгарган Медин Алыбаевдин «Мааниси жок махабат» деген калпыс макаласы гезитке чыккан кезде Алык Осмонов көлдө дарыланып жүргөн экен. Ушундай да адилетсиз сын болобу деп кадимкидей жүрөгү ооруп, баш көтөрбөй жатып калган дешет. Катымды алдым, бирок ичин ачпадым, окубадым, кайра жооп жазбадым. Билем, сенин жазган сөздөрүң ошондуктан көлгө жыртып таштадым. Бергин дедиң, 6 сабак ыр бердим, 6 сабыр ардагыр миңдердин. Бир сөз айтпай, жерди тиктеп тим болдуң, сенин антер кыялыңды билбедим. Ошондуктан курбум сага таарынам, кайраттанам, кайра канат кагынам. Gözüm barda durus деген сөз укпай, gözüm жокто сонунуңду не кылам.
ушул жерден Алыкул Осмоновду «Мойдом» деген китеби үчүн сталиндик сыйлыкка көрсөткөн Москванын чечими акындан «Дурус» деген сөзүн аяган Кыргызстандагы калемдештери тарабынан өз учурунда колдоого алынбаганын да айта кетүү керек. Алыкул Осмонов студент мезгилинен тартып туулган айылына көбүрөөк каттай баштайт. Көбүнчө жайында келип, кызыл чачы кыз келиндердин ырын угуп, кымыз ичип эс алчу экен. 1950-жылы акын Эрмек деген балага ат-арабаны айдатып барып, эч ким жок ээн жерге токтотуп, көк чөпкө оунап, өкүрүп акырып ыйлап, көпкө чейин көк асманды карап чалкасынан жатыптыр. Бир чети таңданып, бир чети аяп карап турган өспүрүм бала, мезгилинен эрте мертинип бараткан Кыргыздын бир залкар акыны туулган жеринин топурагы, чөбү, асманы менен акыркы ирээт коштошуп жатканын ошондо кайдан билсин? Учам алыс, арышым бек чоюлбайт, такан болот, тамандарым оюлбайт. Тирүү жаным буйрубаган сыяктуу, мен өлгөндө сөөгүм сага коюлбайт.